Ысыккөлдө Бөкөнбаев айылында тамчылатып сугаруу менен кулпунай өстүрүлүп аткан талага кирип келатабыз. Тамчылатып сугаруу менен 50 шланга өзүнүн жаңылыкка чыгасыздар. Ассаламу алейкум. Кайсы сорт тигип атасыздар? Клери сорту. Бул жагы качан тигилген? Жаз тигилген. Жазында тигилген. Клери сорту. Эки сорту бар. Клери анан альбион бар. Бияк альбион го дейм. Бул жери уже альбион болуп калды. Альбион сорту. Булар түшүмүн терип кеткен тур. Түшүм терип кетип азыраак калыптыр да. Тамак качы бербей. Байынкы баланкы бодрый болчу. Просто каралбай атат. Мыналар жакшы эле болуптур бир жагы. Анан могу өсүмдүктөргө тамак жетпегенин кайдан билебиз дегенде фосфор, калий жетпейт буга. Фосфор, калий жетпейт. Гөнөр четтери калий жетпегенде монтет, кызарганда фосфор жетпейт. Ошого жараша тамак берип туруш керек. Ошондо бүт баары текши мындай болмокта. Гөнөр монун четтери уже калийдики не жетпегени билинип турат. Өсүмдүк өзү айтат да, бүт эмне жетпей атат, эмне эметпей атканын. Бүт жалбырак бул өсүмдүктөрдүн оозу да. Ооба. Ашказаны. Тилин билиш керек. Тилин билиш үчүн балдарды агроном кылыш керек. Балдарды агрономдук окутуш керек да. Ооба да, анан кыргызда сөз бар го. Эме кыргыз качан өлөт дегенде мал, жер эмне дечилен. Бир макал бар го не? Кыргыздар мал менен жерден такыр кутулбайбыз да. Өлүп эле кутулбасак. Ошон үчүн мал менен жерди өсүмдүк өстүргөн. Неге түшүмүнүкү мындай болуп атат дейсиз? Тамак жетпей калган. Тамак жетпей калган. Анан погодада муздай баштады, анан тамак Жетпей баратат, ошон үчүн. Эрте жазында тигилген. Буларга клубникалар, альбион сорты менен тамактарды жакшы берип туруш керек. Анан биздикилер тамак бергени келгенде эле базарга барып арзанын издешет. Кандай жакшы ишилгер болуп. Анан бул эменин немелери жакшы болот. Европейский дарылар, удобрениялар кымбат, бирок ошончо эффективный болот. Эффективдүү болот, Бул терип кеткен турбайбы? Ооба, терип кетиптир бирси. Арасында. Азыр эле терип кеттиби? Канчадан сатып атасыңар? 350ден, 300дөн. Бул эрте жазында тигилди беле? Эрте жазда тигилген. Бир тергенде канча чака чыгып атат ушу полиядан? 2-3 чака чат. 2-3 чака чыгып атат. 3 күн сайын 3 терет. күн сайын терип атышыптыр. Эмне суу бербей атасың? Мой бачок менен деле алып кел. Кетиге куйса болот. Бачокты алып келип 1 тонналыкка кошсо болот. Апаң айтып коюна, карачы. Кышында үшүп кетет мына. Өлүп атты да. Эмгектин баары өлүп атты. 1 тонналык бачок келет деп шлангыны кошуп коюп турса эле, ан 1 тонналыкка алып келсе болот. Суу өлө сурап калды. Суу саптыр, ооба. Суу бериш керек экен да. Альбион сорты. Хозяин болбола. Апасы. Мына ушул жигиттин атасы бул жерге бакылап атыптыр. Ынтымак деген бала.
Мынакей. Клера. Ошқа барғанда. Ой, ені сені мен осы ютубтан көргем деген. Құтылықтағы. Осы бала бар. Азамат мынакей. Түсіп жатқандағы. Клубниканы чоңайтып атыпсыңар да быйыл. Аянт чоңайтып атыптыр да. О, ары қарай айдап. Азамат иштерге ийгилик. Жакшы карай бериңиздер. Бекболот деген байке келіп тартып кетті, сен кетіп қалыпсың папа деп папам дейді. Атайын тартсаң деп көрсе кетіп қалыпсың. Ынтымақ өзі болгондо маалымат алмак экенбиз. Расход канча кетти. 1 тонналық бачок қостың деп ертең түгілі. Азыр суу жок болот а. Суыны алып келет емеден. Осы жерден ішін açып. Азыр эмне суу жок болот а. Суын жаап салганда. Суны бегинге жаап салган. Мына күзгө кулпнайда отургузуп атышат кассета. Кассеталар көрсөтүп кетейин. Трактор менен мына ушундай дөңсө жасалат. Анын үстүнөн пленка жабып, астынан тамчылатып суугаруу жасалат. Эжекелер, саламатсыздарбы? Мынакей. Отургузуу мына ушундай жүргүзүлөт экен. Сиздерге көрсөтөйүн. Кана бирөөнү көрөлү эжеке. Мынакей. Ежелердің осы маңына кетті күліккамені мақтай өрі. Мынакей, Кыргызстанда эле ушинтип неме тапса болот экен. Башка өлкөгө барып жүрбөйчү. Кыргызстанда эле адал эмгек менен ушинтип. Туура айтасыз эжеке. Ушинтип өзүбүздүн жерибизди өнүктүрүп, мамлекетибизди өнүктүрсөк болот экен. Азаматсыздар. Эмне кылды дебей, биз наоборот мамлекет өзүбүздүн ушинтип адал эмгек менен иштешибиз керек. Туура айтасыз эжеке. Ишиңиздерге ийгилик эжекелер.